ажырашканда дагы шарияттын хикматы ошол. Бойго жеткен жигитти өзү туалетине барып кийинип чечинип калса, атасына бер дейт. Себеби андан ары атасы тарбиялайт. Андан арага эркек болуш керек. Болбосо, жанагы өлө деген балага окшош болгон да ал. Бир аз сүйлөсөң ыйлачуу бала болуп калат. Кыздар бойго жеткенден кийин анда атасын ажырашкандан кийин. Эмнеге? Тулку бою жетилип, мындай адамдардын көзү түшүп калганда анда корукка муктаж болот да. Ошондуктан эненин алат бере турган тарбиясы бар, баланын тарбиясы бар. Мына бала тарбиясына абдан катуу көңүл буруш керек. Биз балдарды тарбиялаганда көбүнчөсү биз айтабыз. Себеби биз айткан менен бала мындай түшүнүп жете албайт. Кээ бир маселелер бар, кээ бир алымдардын сүйлөгөнүнө чоң эле киши болуп туруп башын кетпей калат го. Бул бала да ошондой. Мисалы, жана атаң жакшыбы, энең жакшыбы дейсиң, ал философияң, сени философияң түшүнбөйт, ал атаң жакшыбы, энең жакшы ким экендигин түшүнбөйт. Анан анын башын айландырып, мээсин тоңдурасың. Жок. Биз жакшы болсок, бала бизди көрөт. Болду. Баланын тарбиясы өсүп аткандагы тарбия, ал бизди көрүп тарбияланат. Ошондой.